ат оюндары жаңыланган ат майданда өткөрүлөт. Анткени G3 абалга кептелген Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданы толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Бүгүнкү күндө курулуш иштеринин 70% аткарылып бүткөн, учурда көрүүчүлөр үчүн отургучтар орнотулууда. Аталган ат майдан акыркы жолу дээрлик мындан 23 жыл мурда акталып сырдалган. Андан бери бир да капиталдык ремонттон өткөн эмес. Мындан улам ат майдан зыян кейтерлик абалга келген. Эми ипподром эл аралык стандартка жооп берген талапта реконструкцияланууда. Бул өзү негизи биздин ат майдан 1985-жылы курулган. Ошо 85-жылы курулуп, ошондон бери ат оюндар өтүп жүргөн. Акыркы жолу 2000-жылы Оштун 3000 жылдыгында ушундай актоочто сырдар жүргөн, капиталдык ремонт болгон эмес. Азыркы мына курулгандан бери биринчи жолу ушундай капиталдык оңдоо иштерин өтүп жатат. Буга чейин уже ат майдан авария состояниеге түшүп калган болчу. Анда көкбөрү жана гүлүктөр чуркоочу аянтчалар жаңыланып, кумдар себилген. Көрүүчүлөр үчүн 4000ден ашуун отургучтар орнотулууда. Келген конокторго унаа токтотуучу, тамактануучу жай сыяктуу башка зарыл чаралар көрүлөт. Сырткы сүйлөө платформасы да жаңыланган. Бул курулуштар үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, тендердик баасы 42 миллион 336 миңде түзгөн. Бизде 38 жумушчу иштейт, сапаты жооп берет баары жайында. Өз график работа менен да кетип атабыз. Кудай буюрса ошол бир неделянын тегерегинде бүтүп чыгып кетебиз. Курулуш иштеринин жүрүшүндө негизгиси сапатка басым жасалууда. Ошондой эле ипподромдун курулушу президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн жеке көзөмөлүндө. Негизги максат ат сүйүүчүлөргө ыңгайлуу шарттарды түзүү. Ошондой эле өлкөнүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына карата ат оюндарын жогорку деңгээлде өткөрүү болууда. Албетте сапатында көзөмөл жүргүзүлүп атат, тийиштүү мамлекеттик органдар. Бүгүнкү күндө мынакей ушул локация бекеринен тамдалган жок. Кыргыз Республикасынын президенти Нурсултан Нуркожоевич да ушул майрамды өткөндөн кийин да ушул түздөлгөн, оңдолгон инфраструктура калсын деген таризде мынакей ушундай көп бир инфраструктураларды камтып тапшырмалар түшкөн. Анан Кудайым буйрса мына ушул көп өзүңүз белгилеп кеткендей көп жылдан бери ушул ремонтту талап кылган ушул объектилер бүгүнкү күндө ушул ат сүйүүчүлөргө да абдан жакшы мындай бир жагымдуу шарттар түзүлүп атат. Ошондой эле Төлөйкөн ат майданына баруучу 5 чакырым жол дагы оңдолуп жатат. Учурда асфальттоо иштери жүрүүдө. Мурун ушу кечине жолдо машиналар кысылып, кыйналчу эле. Бардыгы эле бир эле бизге эмес, элдин баарына жакшы болуп сүйүнүп атышат. Эми ушу күндөн күнгө эле сүйүнөбүз, эми бүтүрүп берсе жакшы болот. Оңдолгон сонун болуп атат, теп-тегиз болуп, зуулдап машина менен жыргап калдык. Анан ушу мурда машиналар деле чуңкурлар толтура тыгылып кыйналат эле да. Ушу окуучуларга деле кыйын эле, мектепке барып келгени тар эле да. Эске салсак, 31 август өлкөнүн эгемендүүлүк күнүндө президенттин кубогу коюлган ат оюндары Төлөйкөн ат майданында өткөрүлөт. Ага өлкө президенти Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Аталган ипподром 1985 жылы курулган, ал Ош облусундагы эң чоң ат майдан. Алмагүл Эркебай кызы, Эркинбай Бакиров, Ош ТВ.